федерация колунан келген ишин кылып атат. Спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекция тарабынан колдоолор эң мыкты жогорку деңгээлде берилүүдө. Мына бүгүнкү күндө чынын айтыш керек, акыркы 3-4 жылдын ичинде ат чабыш оюндарыбыздын байгеси көтөрүлдү. Бул чоң кубаныч, чоң майрам. Баракелде, мына азыр эме экинчи айлампаны көздөй бышты жорголор өткөрбөйелі. Экинчи айлампаны көздөй 2-нчи номер, 3-нчү номер алдыда кетип турат. Тул флагман, анын аркасынан лайлайк. Жорголор экинчи айлампаны көздөй жөнөштү. Мына жогорку айтылган кебимди уланта кетейин. Мына бүгүнкү күндө ар бир ат чабыш оюндарынын федерациялары өздөрүнүн изденүү аракет жолунда мыкты байгелер коюлду. Акыркы 4 жылдан бери байге фондуларыбыз көбөйдү. Мына дайыма айтып келатабыз. Бүгүн дагы айтсак жарашат. Мына бүгүнкү күндө мамлекет башчыбыз, Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич мамлекет башчысы болуп келгени 3 квартира, 1 автомашина коюп берди мына аламанга. Бул өтө чоң жогорку деңгээлдеги сый урмат. Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгында, Советбек Жумадуловдун 90 жылдыгында 2022 жылы Каркарада автомашина жип койду, карагы сутуп алды эле. 2023 жылы Чуңкурчакта квартира утуп алып, мына Шейшиналы Дүйшөнбиев, Рысманбек Дүйшөнбиев агабыздын Карашумкар аттуу бүлүгү 1-чи квартираны утуп алган. 2022 жылы 31 август эгемендүүлүктө 31 километрге. Ал эми 2023 жылы Оштогу Төлөкөн ат майданында дагы карагыз квартира утуп алган Оштон. Ормонхан Ниязбек уулу атабыздын 230 жылдык мааракесинде мамлекет башчыбыз койгон квартираны дагы карагы сутуп алды. Бул 3 квартира, 1 автомашина коюп, мына ушул ат чабыш оюндарынын. Ошол эле маалда жорголордун баш байгеси 500 000 сом менен болгон. Бул өтө чоң стимул, өтө чоң кубаныч. Мына ошол жөрөлгөнү улантып, быйыл 3-майда Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Алешевич Касмалиев 4 миллион сомдук байге коюп, Министрлер кабинетинин төрагасынын кубогу деп, мына ушул 3-майда Чолпонуктада чоң майрам болду. Мамлекет башчыларыбыз, мамлекеттик жетекчилер улуттук оюнга, ат чабышка, жоргого, кыскаралыкка ушундай байге коюп сүрөп атканда туура пайдаланып колдонуп, өнүктүрөлү, өстүрөлү. Кудай буйрса алдыда дагы мыктылар байге болот деп атабыз. Бүгүнкү күндө мына бул жерде Таймурас мырзанын катышып жорго сатып алганы бул чоң майрам, чоң салтанат. Андыктан келиңиздер, ат кармайлы, ар бир кыргыздын үйүндө бирден күлүп, бирден жорго байланып турсун. Байгелерибиз көбөйгөндөн көбөйө берсин. Кандай дейсиздер? Меники чынбы же туурабы? Бир кол чап койбойлубу жорголор келгенде? Баракелде, мына эми 3-чү жыйынтыктоочу, чечүүчү айлампаны көздөй жөнөйт азыр. Эми бир жакшылап колдоп, жакшылап бир сүрөп, быштысында бышыр. Чечүүчү айлампа. Флагман алдыга чыкты. Флагман аркасынан айлайк кетти. Агуулай, мына жорголордун баары жөнөдү. Келде мына бышты жорголор жебедей суокто ичип кеткен маалы колдоп туралы. Өзүңүздөр билесиздер, бышты жоргонун жалпы жорголордун байге фонду бүгүн 1 миллион 300 000 сомду түзөп, ал эми бышты жоргонун байге фонду 500 000 сом. 4 орун каралган. Биринчи келген жоргого 250 000 сом. Экинчи келген жоргого 130 000 сом. Үчүнчү келген жоргого 80 000 сом. Төртүнчү келген жоргого 40 000 сом. Мына бул эң жакшы. Bir учурлар болгон 500 000 сом мамлекеттен бөлүнгөн байгени аламанга, кунанга, тайга, бышты жоргого, чоң жоргого жана 3 түр гладкийдин бүлүгүнө бөлүп берген күндөрдө болгон. Кудай кут кылсын, мына азыр ат чабыштын байгелери көбөйүп аткан маалы. Азыр эми күн чыгыш тарапты карасаңар, жорголор жолдо. Күндүк өмүрүң болсо түштүгүнө жоргомен,
жебеде сызып оқпай өшіп кетіп баратқан мына күшті жорғаларымыз жаңылбай жаспай жақсы кетіп баратады. Бүгін жорға бойынша башқамыз Жанышбек Туратбекович, Мықтыбек Шерматов мына көзөмөлдеп атқан малы. Barakaldı. İyi buna. Hayvana geldi. Aldı da Flagman. Buna bugün 3. ilet 1. orun değil o atkan malı. Yeni kalıştan aytsın bırak. Mıktı. Buna. Şu menen Kırgızstan'ın aymağında 3 yolda çok baygır otup aldı Flagman. Mıktı ken. Hazır hem kalışların çeşmenen keyin 1. gelgen Alga. Bu Makesov ayın saldırı Talas oğlusu. 3. gel atkan 2. nomerdeki I Like. 4. nomerdeki Nayza.